Atam namazды кээде окуйт, кээбинче окубай коет, кантип дават кылсам болот дейт. Атага дуа кыл. Атага дават кызмат менен болот, кызмат менен болот. Мен окууга жумага бара албай калам, эмне кылайын дейт. Ошо агай менен, эжеке менен сүйлөш, иншалла сизге дуа кылам эже агай десең, иншалла жок дебейт. Атамды кант апам намазга көндүрөм дейт. Дуа кыл, кызмат кыл. Анан сен ниет кылып башка бирөөгө даватсаң, Кудайым атаңа апаңа дават жиберет иншалла. Бир туугандарга, досторубузга, балдарыбызга дават кылып жатканда бизге убакыт келгенде баштайбыз деп коюшат. Кайра дават кылыш керек. Бооба, мына сабакта 2-3 сабак окусак, тонун чыгат, анткени кайсы учурда кандай дават кылыш керек. Анан жөнөт түртө берсең болбойт турматты бир тууганым, эшикти кетет, бирок тартып ачыш керек болот. Ошон үчүн бир кадам астыга, бир 2 кадам аркага деген дагы билиш керек да. Хикмат деген нерсе бар да. Кимге хикмат берилсе көп жакшылык берилиптир деген. Хикмат деген эмне? Кандай абалда кимге кандай сүйлөш керек дегенди окуп изилдеп үйрөнүп, ошондо мамиле кылыш керек деген сөз.